Ак Суу районунун тургундары 38 шайлоо тилкесинде жергиликтүү кеңешке өз добуштарын беришти. Жалпы район боюнча шайлоочулардын саны 45.195 түзөт. 181 талапкер 96 мандат үчүн ат салышышты. Район жетекчиси өз добушун Мамбет Мамакеев атындагы орто мектебинде жайгашкан 31-22 шайлоо тилкесинде берди. Жалпы ушу айыл өкмөттөрдө 184 жергиликтүү кеңешке шайлоого катышкандар катышып атат 96 мандатка. Бардыгы ушул уюштуруу иштери жергиликтүү бийлик тарабынан жүргүзүлүп берди. Ушул генератор, стол, сейф деген бардык талаптарды. Шайлоо таза жана ачык өтүш үчүн бардык техникалык жабдуулар менен камсыздалган. Аны менен катар тартип сакчылары, элдик кошуунун өкүлдөрү жана байкоочулар шайлоого көз салышты. Шайлоого келгеним аша элибиз жакшы жашасын, ушу балдар жакшы иштеп берсин, өлкөбүз өссүн деп келдим. Биринчи шайлоого келип атам, чоң шайлоо атам. Ушу шайлоого талапкерлерди ушу эл үчүн иштеп кызмат кылып берсеби деген өз милдетимди аткарып кетейин деп колдоп шайлап келдим. Өнүгө берсин, айлабыз чоң салым кошот деген үмүттөбүз. Жергиликтүү кеңешке шайлоо Ак Суу району боюнча тынч уюшкандыкта жыйынтыкталды. Район тургундары жакшы маанай менен өнөктүккө активдүү катышышты. Айзат Анарбекова, Асылбек Касянов, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктары.